5. bölüm. Tün. Бирок ай сүттөй жарык тийгендиктен караңгыда мыдыр эти баскан жан жаныбар даана көрүнөт. Жер кепенин терезе сөрөйүнөн айдын нуру кайдан тийсин? Антса да сактыкка кордук жок эмеспи? Үйдүн ичинин жылчыгы жок бек. Түн ортосу оогон учурда машинадан баракчалар шашылып басылып, жалпылдап чыгарылып жатты. Табалды менен Катя басылган баракчаларды иретке келтирип, жыйноого зорго үлгүрүшүп жүрүшөт. Эртеден бери тынымсыз машинага баракчаларды басып жатышып, булардын колдору да талган. Жолдоштор, эми токтотсок да болот го. Ушул даярдап алган баракчалар толук жетишер, деди Антоныч чекесинен чыпылдап чыккан муздак терин арчып. Анда эмесе токтотолу, деди Илинда. Мен машинаны өз жайына бекитейин. Ошент Филипенко. Николай, эртең сен жанагы биз болжошкон жерге кечиктирбей Катяны жибер. Мен түн катып болсо да баш калкалоочу үйүмө жетейин. Баса, силерге эскертип коеюн деп унутуп кала жаздапмын. Бүрсүгүнкү чогулуш эсиңердеби? Жарайт тууган, эсибизде болсун. Ваня, силер унутпасаңар. Жумушчулар өздөрү сурап жүрүшөт. Хайыр, мен кеттим. Бүгүн мында эле жатып алыңыз. Жок, Надя, мага мында жатууга болбос. Тил алсаңызчы, деди Надянын сөзүн коштой Катя да. Николай машинаны ошол эле кепенин бир жерине бек жашырып кайра чыкканда, Пудовкин кайда кетти? Деп биздин тууган андан тынчсыздана сурады. Мен ага машинаны тазала деп тапшырдым. Бүткөнүндө бизге белги берет. Биздин тууган Табалдыны сураган учурда сырт жактан ышкырык угулду. Кепедегилердин эч кимиси унчуккан жок, жымжырт. Сыртка кулак салып бир аз тыңшап калышты. Тооруп жүрүшкөн го, эми кантыш керек? Деп тынчсызданды Илин. Биз сизди эч кайда жибербейбиз, деп Катя биздин тууганды жолдон алды эле. Ал унчукпай Николай менен Иванды жал тиктеди. Николай кепенин артыраак жагына барып, сөөмөйү менен 3 жолу тыкылдатып чертти эле. Бул белгиден кийин кепенин дубалынын боорунан кысталыша бир киши нары ичине киргенде кичине эшик ачылды. Ал эшиктин ичи тышына өтө чебердик менен чүпүрөк урулган. Ал эшик жабылганда кенедей жиги билинбей дубал менен дубал боло калат. Ал эми аякка аба кирбесе, анда жашына калган адам заматта тумчугуп өлүп кетпейби деп, ал кепенин ичиндеги жашыруун сырын билбеген киши анын жайын баяндаган адамды бура бастырбай коюуга талаш жок го. Анын ар жагына 3-4 киши кенен батуучу да берки чоң кепенин терезесинин тушунда билектей калайдан жасалган 2 түтүктөн жел бир жагынан шуулдап кирсе, кайта биринен сыртка сызылып чыгып турар эле. Адам баласынан амал качып кайда кутулсун? Мына ошол сырдуу кепенин ичиндеги жайдан Табалды чыга келди. Эми силер бүгүн менин жайлуу жана жылуу кепеме түнөгүлө. Николайдын сунушуна кайдан каршы болушсун? Алар эптеп батышып жатууга камданышкан кезде ошол эле жумушчулардын жатаканасынын тегерегиченден кимдир бирөө дагы ышкырды да анан тим болуп калды. Мага мында калууга болбойт го, жолдоштор. Эми сизге кетүүгө жол ачык эместигин түшүндүңүз го дейм, деди Илин Антоничке. Сен коркпо, Николай. Мен полициялар, жандармдар менен нечен беттешкемин. Жок, сизди кетирбейбиз, деди анын жолун тосуп Табалды. Айлаганча, Александр да менин кетишиме каршы тура. Ваня, сен экөөбүз баракчаларды, машинаны кайтарып жатмак болдук, жүр. Машина адам өмүрүндө байкагыс жайга бекем жайгаштырылган. Табалды алардан мурда озунуп кепенин бир жерин өтө этияттык менен тартты эле. Бир киши баткандай кичине каалгача акырын ачылды. Анын ар жагы кадимки эле кепе. Аны билбеген адамга ачууда жана кайра жабууда кыйын. Достор, биздин тууган деп аташкан Антоныч менен Филипенканы камсыз орунга түнөтүштү. Полициялар бул кепени далай тинтишип, түңүлгөн. Бүлбүлдөп күйгөн шам жалп этип өчүп баары тегиз жатышкандан кийин кепенин эшигин сырттан кимдир бирөө акырын тыкылдатты эле. Николай туруп жатып, кечигип келишти деп барып эшикти ача салса, айтканындай эле полицмейстер экен. Жанында 2 полициясы бар.
Ал Николай менен сылык сүйлөшө баштады. Албетте кечирип койгула. Бул кепеде чет кишилер жокпу? Мен өз эле үй бөлөм менен жатам. Менде чет кишилер жатар төшөнчү жок, төрө. Полисмейстер кепенин кенедей жерин койбой аңтарып чыкты да анан Николайга келип: "Кана, чегишели" деп төрө папиросунан бирди сунду. "Сен менин келгенимди билип эле тургандырсың. Жанагы марксчыл революционерлер жанды жай алдырбас болду. Андайлардын шек шубасын сен биле алган жоксуңбу? Сен менден чочуба. Мен кишиге жамандык кылганды билбейм" деп ууртунан көк түтүндү буркуратып жатат. "Сиздин улуу урматыңызга революционер адам чыгыптыр" деген кабарды кулагымдан укканына бир топ жылдар болгон. Бирок андай кишилерди кездештире элекмин. Полисмейстер кыт-кыт күлүп башын чайкады да ойлоно ары-бери басып, Илиндин жанына токтоду да башын кейкектетип, мурутун жанып туруп: "Андайлар бар" дегенде Илин: "Андай кишилерди сизге менин кепеме түнөтүшөт дешкен го. Мына кызык" деди эле орундукка бутун кайчылаштырып олтуруп жатып. "Азыркы убакта кайбир кишилерден шек саначу болдук. Андан көрө сак болгун" деп кекирейди полисмейстер. "Кечиресиз. Сиздин улуу урматыңызга ал кишилердин көздөгөн максаты эмне экен?" Полисмейстер мындай суроого жооп бербей турган болсо да, кичипейилдик кылды көрүнөт, мындай деди: "Дөдөйлүк, баш катырмай. Падышаны тактан кулатып, бийликти пролетариаттар өз колдоруна алат имиш. Андайлар кармалса, каны суудай агат." Илиндин алаңгазар төрө менен айтышкысы келди эле, бирок ал өзүн өзү кармады да полисмейстерге карап: "Мен жашагым келет" десе, полисмейстер анын жанына келип далыга каккылап: "Сак боло жүр. Билсең мага тез билдир. Мен сенин самаганыңа жеткирем. Революционерлерди көрсөтүп бергендер азыр баарына жетишет. Түшүнүктүүбү?" "Абдан түшүндүм. Төрө, мен өз ишимди өзүм билем. Мындан ары сиздер мага келе берсеңиздер, жанагыдай адамдар мага жакын жолошпой коет. Сизге менин кепемди ким тинттесе, андай кишилерди ал өзү жашырып жүрөт." Алдамчылар. Ошондойлор көп. "Илин төрө, бизден кол үзбө. Кайыр, жакшы жатып жай тургула." Алар жоголгон соң, бир аздан кийин кепенин ичин күлкү үч көтөрдү. Таап жумуштан кайтар замат эч токтоосуз шаардын сыртына зарыл жумушуна бармак эле, бирок Катя ага: "Сен менсиз үйдөн карышчылба" деген. Үйдө Николай да жок. Убакыт тар, шашылыш, бирөөнү зарыгып күтүү кандай кыйын. Келбесе мейли деп кол шилтөөгө кантип анын дити барат. Убакыт тынымсыз учуп өтүп жатканын көрсөң. Таап Катяны дагы күтүүгө кудурети жетпей калды. Ал шаардын күн чыгыш жагын көздөй илешпей сызууда. Бир чакырым жерге баргандан кийин анын бүткөн бою муздак кара терге чөмүлдү. Кокустан бирөөгө кезикпеш үчүн шектүү кишилер бет алдынан чыга калса, ал билмексен болуп, бурулуп, бөлөк жолго түшүп текилдейт. Кыйла жерди эңшергенинен кийин ал басыгын сал кичине басаңдатып демин жыят. Кетип бараткан көчөнүн акырына чыга берерине аз калганда, жалгыз адам зорго кирүүчү эшиктен бейтаныш бирөө капыстан чыга калганын карасаң. Табылды ага көңүл бурбай өтө берди эле. "Токтоңузчу" деген үн кулагына шактай түшкөндө, ашыгып бараткан неме айласыздан токтоду. Аны чакырган жылаңайлак киши артынан кууп келатканда Таап чочуду. Ал кайда качсын? Тегерегинде бөлөк адам көрүнбөйт. Сага жекеме-жеке алдырбасмын деп ойлоду ал. Тиги жанына жакын келгенче, берки аны карабай тескери жакка бетин буруп, дем алып турат. Жанагы киши ага жакын келип: "Сиз мени тааныбай өтө бергениңиз кандай?" деп сураса болобу? Таап качандыр бир кезде анын эси көнүнөн калгыс чоң жакшылык көрсөткөн таанышынын жүзүн ал күтпөгөн жерден көрүп турганы кызык. "Сиз Анжияндагы чайхананы унуткансыз го. Мен Алымжанмын" дегенде Таап аны тааныды. Эки дос кучакташып көрүштү. "Ташкентке качан келдиң?" "6 айдай болуп калды"
Ал жайың кандай? Жаман. Эч ким жумушка албай койду. Ата-энең аман барбы? Алымжан муңайып жертиктеп, оор күрсүнүп, досунун оттой жанып балбылдаган көзүнө тике карап жаш ооруп, акырын сүйлөдү. Алар эч ак дүйнөдөн кайтышкан. Табалдынын жүрөгү зырт ете түштү да, Алымжандын колун бекем мыкчый кармаганын өзү да сезген жок. Кайран кишилер, деп каңырыгын түтөттү. Досум, эртең түштө кечикпей темир жол мастерскойуна кел. Шашпай жай сүйлөшөлү. Хуп. Кайыр. Соо бол. Табалды келгин деген үйгө күгүм талаш кирип барса, Филиппенко, Николай, ал түгүл тигинде зарыгып күткөн Катя да анда мурда небак келиптир. Пудовкин, сен эмне мынча кечиктиң? Деди Антоныч аны жылмая карап. Мен Катяны күтүп жүрсөм, ал мында тура. Катя сенден кийин чыгып мурда келген. Аялдар күлүп келет, деди тамашалай Николай. Үйдүн ичине шаттуу күлкү өкүм сүрдү. Антоныч кадымки адатынча башын ийкеп, тамашаны четке кагып, сөздү бөлөк жакка бурду. Кана, айтчы, Александр Александрович, тапшырмалар жайындадыр, Табалдынын терин Катя жолук менен аарчып жаткан. Мен берген баракчаларды, китептерди алган кишилер эмгиче үйлөрүндө жыргап окуп жатса керек. Антоныч ордунан туруп, бали азамат, деп кубана жолдошторун карап сөзүн улантты. Эми акылдашалы. Аңгычакты оозгу үйгө беркилерге жүзүн көрсөтпөй, далысын сала, эски ак калай чакага суу алып, 30дан ашыбыраак калган орто бойлуу, далай азап тартканы кебетесинен көрүнгөн аял келип, тигилерге көңүл бөлбөстөн, идиш аягын жыйнаганга киришти эле. Антоныч эшик жакка басып барып, Валя, бери мында кел, деди аны эркелете. Аял босогого келип токтоп, үйдөгүлөргө башын ийкеп учурашты. Кымбаттуу достор, таанышып койгула. Бул менин аялым Валя. Табалды босогодо турган аялды көргөндө, кандайдыр бир эң жакын кишисин көргөндөй ордунан ыргып туруп, аны көздөй боюн таштай чуркады. Валя жеңе! Табалды! Деп аны кучактай калды эле. Беркилер булар кандайча тааныш деген ойго кетишти. Тиги жаңы көрүшкөн экөөнүн көздөрүнөн жаш сымаптай мөлтүлдөйт. Ал аял көз жашын төгүп биздин тууганга, Сережа, сен солдатта жүргөндө мен бир жетим бала Токмоктогу Байковдун колуна түштү деп кат жазбадым беле? Ошол ушул. Мен муну тентип жок болдуго дечү элем. Көрсө бул чоң азамат болгон тура. Достор, мен солдаттык кайгылуу күндөрдү башыман өткөргөн соң, Пишпек уездиндеги туулуп өскөн шаарым Токмокко канаттуу куштай кайып учуп барып, жердин жытын жыттоону кантип каалабай коеюн. Өзүңөргө белгилүү, партиядан мага бөтөнчө тапшырма берилгенден кийин Ташкент калаасы мага турак болуп калган. Мен солдатка кеткенде менден эрксизден ажырап, Байков деген зулум чиновниктин отунун алып, отун жагып, кайгы жүрөгүн таарыган өмүрлүк жарыма мен оорулуу болгондугумдан солдаттан бошодум. Колуңдан келсе качып чыккында эптеп мага кел деп кат жазсам, Байкуш Валям зулумдун уу чеңгелинен бошонуп качат да, көрбөгөн азапты көрүп, өлдүм талдым дегенде араң мага келип көрүшкөнүнө 1 айдай болду. Тагдыр адамды жетелей берет тура. Бул өлдү деп эч ак түңүлгөн Пудовкиндин Ташкентке келип кайгы зарды бир тартышкан Валяга кездешкенин кара. Мына турмуштун жетеги ушундай. Валяны көргөндө өз энесин көргөндөй сүйүнгөн Табалды олтургандарды мээримдүү жүзү менен бир сыйра карап жаркылдап туруп, анжыянда селсаяк болуп жүргөнүмдө мага бир сындырым нан сунган, өзү кара таман кедей Алымжан деген жолдошума бүгүн мында келатып жолуктум, деди. Бул үйдөгүлөрдүн баарынын ортосунда айырма жоктой. Достук, жакындык, боордош туугандык жана эч качан айрылгыс бир максатташ экендигине алардын ак пейилдери далил болду. Бүгүнкү күн, Александр, сенин эски досторуңа жолугушар күн экен да. Биз бактылуу болот экенбиз, деди көзүн күлүңдөтүп Николай Илин. Сережа, бул чексиз чоң кубаныч,
dedi Валя толкундана. Валя, биздин катарыбыз дайыма көбөйөт, досторубуз көп. Элге биз доспуз. Оюма түшө калганын көрсөң. Bir саясий туткун сыртка чыкканда жанындагыларга биз күндү дайыма көрүүгө тийишпиз. Ким бизге күндү көрсөтпөйт. Жарыкчылыктан үмүтүңдү үзбө, кыйынчылыкка чыдагыла дер эле. Аны полициялар канчалык сабап, кордук көрсөтүп жатса да чыдачу. Мен андай чексиз кайраттуу кишини аз көрдүм. Анын нускалы сөзү адамдын бүткөн боюн эритчү. Мени силер биздин тууган деп чакырып жүрдүңөр эле. Менин өз атым Сергей, фамилиям Лебедев. Эми ишти уланталы жолдоштор. А, Валя, бизге борч жасап жибер. Жарай, Сережа. Булар забастовканын күнүн өтө этияттык менен талкуулоого киришишти. 1905-жылдын 19-февралы. Суук адамдын сай-сөгүн какшатат. Мастерскойдун ичине кутурган ит байласа токтогуз. Жумушчулар кармашса муздак темирге колдору кабыша калат. Николай Илиндин эмнегедир кабагы ачык. Александр, байкачы, анын келер маалы болуп калды го, деп Николай акырын шыбыраганда, казанга от жагып жаткан Табалды эч кимисине шек алдырбай, акырын жыла басып сыртка чыгып, эки жакты караса, алар күн адам дайынсыз. Ал кайра бурулду эле, кимдир бирөө белги бергенсип, тамагын жасап жөтөлүп, Пудовкин, деди. Табалды издеп чыккан киши бая эле келип, аны күтүп, теректин далдоосунда туруптур. Жүрүңүз, Сергей ага, бул эшиктен кирүүгө болбос. Начальниктерге кокус кездеше калсак чатак чыгар. Буякта өзүбүздүн көнгөн жолубуз бар. Лебедевдин киргенин мастерскойдогу суукка тоңгон жумушчулар байкашкан жок. Николай шадулуу жоон колун ага сунду. Иван Филипенко Лебедевдин караанын ар жактан көрө койсо керек, Николайдан шылтоолоп бир нерсе сурамыш болуп келди да сөзгө аралашты. Биздин талапка жооп беришкен жокпу? Жок, деп биздин тууганга башын чайкады Николай. Шыпырынды чогултуп жүргөн Катя тигилердин жанында Лебедев келгенин көрүп, ичинен кымыңдап, аны менен баш ийкеп учурашты. Николай, Иван иштемиш болгондой көрүнгөнү менен өздөрү акырын Сергей Антоновичке акылдашууда. Табалдынын колу иште, эки көзү эшикте. Колу бутум тоң баратат, убалым кимге жетет, деп килейген темирди көтөрүп жатып жумушчулардын арасынан кимдир бирөө күрсүнөт. Эшикке жакын турган Табалды анын жанына көзгө илешпей учуп жетип, келатат, сөздү токтоткула, деди. Лебедев көпчүлүктүн арасына кирип көрүнбөй калганда, Захар Захарович мастерскойго сурданып кирип келди да, адатынча чекесин бырыштырып, анткорлоно жылмайып көзүн ойноктотот. Эсенсиңерби? Ага жумушчулардын бири, шүгүрчүлүк мырза, деп учурашты. Дагы бирөө, биз суукка тоңуп өлмөк болдук го, деп айтты. Койчу, Ташкент жылуу шаар, быйыл анчалык эле суук жоктой көрүнөт. Кандай эле силердин өпкөңөрдөн суук аркырап өтөт. Төрө, жаныбыз кыйналбаса сизге кайдан даттаналык? Темирге кол жабышат. Колубуздун 3 катар терисинен ажырадык. Акырын, барыңар жабыла чуулдаганыңар кандай? Мен кимиңердин дартыңарды угам. Айтканыбыз сиздерге жетпесе керек. Жарайт, мен от жаккызам. Ачууну, жаңжалды токтотуш керек. Төрө, биздин койгон талабыбызга качан жооп болот? Аны орундатып менин колуман келбейт. Койгула чырактарым. Албетте мен силерди аядым. Эгер көп чыр чыгара берсеңер, өзүңөр азап чегесиңер деп корком. Бизге жеңилдик болбосун билебиз. Эмне? Бул бизге ырайым кайдан болмок эле деп боздойт. Сен бузуку көрүнөсүң. Жумушчулар жабыла айтча кетти эле, Шпаковскийдин оозунан сөзү ыргып кетти да, ал жалтактап жылып кайра чыкты. Анын карааны үзүлгөнчө жумушчулар биринен сала бири колдорун булгалашып, ызырынып жатышканда, алардын арасынан Лебедев суурулуп ортого чыга калганда, аны көрө элек кайбирлери көзүнүн кыйыгы менен тооруп карашат. Туугандар,
Силер баарыңар бирдиктүү болуп катуу турбасаңар, башкарган төрөлөр талабыңарды кайдан орундатат? Алар силердин оор жумушта жашап, кыйналганыңар менен иш эмне? Кайра күчөп эзе беришет. Үй бүлөбүз ач, жылаңач. Өзүбүз күнүнө канча саат тикебизден тик туруп иштейбиз. Каны айткылачы. Араңарда ак сөөктөрдөн темирди кармап, вагонду, дөңгөлөктү ремонттогон ким бар? Эч ким жок. Жолдоштор, сиздер Россиянын алдыңкы катардагы жумушчуларынан үлгү алгыла. Ал үчүн силер баарыңар бирдиктүү болгонуңарда гана төрөлөрдүн алдына койгон маселеңер чечилет. Силер тайманбай турмушуңарды оңдоо үчүн күрөш ачкыла, деп ал токтой калганда, жумушчулардын арасынан анын жайын биле элек бирөө «Бул ким?» деп эки жагын элеңдей карады эле. Ага бөлөк бир жумушчу «Бул биздин тууган болот» дегенде, ал түшүндүм дегенсип башын ийкеп, сүйлөөгө камданган кишини карай мойнун созду. Биздин тагдырды төрөлөр өз ыраазычылыктары менен кайдан чечишсин? Эмгек акыны көбөйтүүгө жана жумуш күндү кыскартууга жалгыз гана бир жол бар. Ал жол жалпы бирдиктүү болуп забастовка баштоо. Силер тегиз иш таштаганда гана төрөлөр ойлонууга аргасыз болору ачык. Москвадагы, Питердеги биздин туугандар забастовканы тынымсыз улантып жатышат. Биз силерди иш таштоого чакырабыз. Анын сөзү жумушчуларга жакты. Эч кимиси мындай тигиндей дешкен жок. Ийилин гана «Жолдоштор, маселе ачык, иш таштоо жарыяланат» деди. Терезенин тушунда сырт жакты карап турган Катя Илиндин жанына тез келип, «Начальник төрө кайрамында келип калышы да ыктымал», деди тынчсыздана. Аңгычакты таап алды, топтошкон жумушчулардын үстүнө баракчаларды чачып жиберди да, өзү Антоновичтин жанына барганда, баракчаларды жумушчулар жерден терип алып жатышкан. Алардын кээ бирөөлөрү «Бүгүн түштөн кийин забастовка жарыяланат. Жумушчулар баарыңар забастовкага чыккыла» деп мала кызыл кагазга жазылган чакырыкты окуп чыгууга үлгүрүшкөн. Таап алды жашыруун кишини узатып коюп, мастерскойго кирер замат сырт жактан уда 3 жолу урулган темирдин үнү угулганда, «Мына, түшкү эс алыш башталды», деди Филипенко. Дайыма түшкү эс алышта жумушчулар мастерскойдон чыгышпай, ала келишкен азыктарын жешер эле. Азыр болсо эч кимиси калбай көздөн кайын болушту. Ал күнкү түшкү эс алыштан кийин гана эмес, анын эртеси да мастерскойдо кыбыр эткен жан болгон жок. Каңгырап гана бош турду. Кимдир бирөө «Төрөлөр, биз забастовка жарыяладык. Биздин талабыбызды орундатсаңар гана жумушка кайра чыгабыз. Кошкула төрөлөр» деп бир такта кагазга жазып, эшиктин ортосуна чаптап кетиптир. Аны окуганда Шпаковскийдин ыйманы саман болуп төбө чачы тик турган. Ал ошол замат учкан бойдон жетип барса, деподогу жумушчулар да ошо күнү түштөн кийин ишке чыкпай сызга отургузуп кеткенин угуп, кандай айла табарын билбей эси ооп калыптыр. Ульянин мастерскойдогу жумушчулардын жайын билгенде баштагысынан бешбетер үрөйү учуп калды. Алардын көздөрү алачакмак. Жер тепкилеп алкынышкандай болсо, тим эле киши тик багып карагыз. Генерал-губернаторго билдиришти эле, ал да кандай кыларын билбей дал болду. Жумушчулардын ишке чыкпай койгону бүгүн шаарга эчак жайылган. Бийлөөчүлөрдүн башына кара түн түшүп, дүрбөй башташканын жумушчулар угушуп катырыктары таш жарат. Поптор чиркөөдөн карыш жылышпай чокунуп, жумушчуларды ээн баштар, тентектер деп каргашат. Мечит кармаган ыймамдар жакаларын кармап, Кудайга тобо келтиришип, кыбыланы карап телмиришет. Карабай деген байдын булгары заводу бар эле. Мастерскойдогу, деподогу жумушчулар караманча көшөрүп, ишке чыкпай коюшканын угушканда, андагы өзбектердин бир тобу өздөрүнчө акылдашып, алар да кете беришкенде, Карабай кашайып сызга олтуруп калыптыр деген сөз дүңкүлдөп шаарга тарады. Баланча шаарда баландай болуптур дешип кужулдашса, кайбирлери жумушчулар падышалык аскерлер менен салгылашып жатышкан имиш, дейт. Анда бөлөктөрү, ошол эле дейсиңерби? Жумушчулар тикеле качырып падышанын сарайына баратканда, аларга аскерлер ок жаадырыптыр, деп да айтышат. Кожолор, молдолор,
Hakır zaman boloruna az kaldı. Musulmandar Kudayga жалынгыла dep kıykırışat. Har kıl şumduktu habarlar şarıga jıyılgany az gelgensip, kıştaktagı dıykandarga da jetdi. Koğuga baştaldı. Polisiyalar attарын karaterge çömültüp, köçelerde çapkılap sırıktaşat. Polismeisterдің deni ölüp kalgan. Anı gubernator çakırıp alıp, sen uşu vakka çeyin topoloň baştap, jumuşçularda azgırıp жүрgen adamdardı taba albadyň, dep közüne söýmöýün takap, jürögünün sarı suusun algan. Aylası ketken polismeister dagı bayagı Anna Kalpashnikovага barıp, anı tap dep kısmakka algandan başka kılары kança. Çinovniklerden Özbek baybaçalarının bütkön boyu dürküröp üreyi uçat. Bul okuya jönündө içkerki şahardagılары uluk törölörgө eň şaşılış telegramma birinin artынан biri gayta tınımsız urulup jatat. Birok ayaktagı akıldıulardan kандай жооп alışarın bilişpey, Taşkenttik başkaruuçulardын baştары katıp solkuldap жүрүшөt. 20 fevralda kalaanın üstün kara tuman kaptap kalgan siyaktu, asmandын жылчыгын чыгарбай bulut basıp bozomuk tartıp turat. Dal oşol günü Orta Aziyalık temir joldun начальниги general Atayım poyez menen kaydandır bir jaktan gelgeninde Kara Joltoy koğuga baştalganda kelgenin karasaң deşip törölөр büküldöştü. General gelip düşör zamat jumuşçulardın zabastovkası çıkkanın bilgende açusu keldi da, anan bul iştin akırı emne menen bütöt dep özünçө kaygırıp sana tartıp oylana berip tün uykusundan bezdi. Al Taşkent karаңgı şaar. Andagı jumuşçular içkerki çoң şaharlardagı jumuşçularday kanday baş kötörüşsün degen oyda жүрgөн. Улуу шашке, asmanda bulut. Künden dayın jok, suuk. Bugün saat 10'da господин general gelet. Bardyk jumuşçular geçikpesden işkananın korosuna gelişsin, dep Шпаковский jatakanalarga erte çabagan jibergen. Saat 10'dan ötüp 11'ge karagança bir dagı kişi gelgen jok. General Ulyanin, polismeister eçak gelişip, Masterskoydun için kıdırıp körüp жүрüşöt. Bular jumuşçulardın karağını gözlerine körünbögen soň ıza boluşat. General muz toңgon terezeden koronu karap, gözüne can görünbögende kaardanat. Men aарды kaçankıga deyre zargıp kütöm. Janındagılar andan korkup büjüröşöt. Kimisi ağa daap oğuz açmak ele. Ha balkim alar meni menen süйлöşünü kaalaşpas. Geveteleri oşondoygo. Bular padişanın özü gelip bizge joluksun deşip, meni teňsinbey mançırkap jatışsa gerek go. Janındagılar til oğuzdan kalgança dıň deşpeyt, dudukka okşoş. General Masterskoydan kardın çelkeytip, kulağına jetken uzun murutun sılay Шпаковскийдин kabinetin gözдөй, janındagı erçigenlerge kır gösötö çirene bastele. Шпаковский anın aldına öte çurkap, ozunup eşikti açmak bolgonda, al çalkasından ketkeni az ele jerden kaldı. Al uyalganından kızara düştü. Anın koşamatı ol 90'lık menen bütkönün kara. Çala, uşunday bolmok ele, dedi al içinen. Al eşikti şart açıp, unçukpay kolun sunup, kiçi peyildigin görsötö, kadırlı meymandı kiriңiz degende işaret kıldı. Korodo alardan bölök hiç kim görüngen emes. Bir okumda kılkıldagan kalayık kaldayıp korogo jık tola kalganın polismeister terezeden göre koydu da, çüçkürüp jüberip, özü ыңгайсызданып, oğuzun alakanı menen basıp, şıltoğa tavalbay alaktap kaldı. Angıça sırttan jurttun duuldagan үнü kabinettegilerдің kulağına dağına uğuldu. Bu emne çu? Polismeister bağırынан burada şamdağaylığın görsötkönдөй ozunup generaldın mаңдайına kakayıp tura kalıp, şakıldap, sizdin ulu urmatыңызga alar gelişip çuuldap жатышат. Bari şaşıp sırtqa çıkıştı. Generaldın ırayımsız suuk gözün miңдеген көz jal tiktedi. Al kolun eki çöntөгүнөн çıgarbay, oğuzun aranday açkanda, anın jagımsız, çıngıldagan içke үнü jumuşçulardın jana alar menen koşo gelişken jay kişilerdin kulağına timele şiş menen sayganday ugulat. Господа, padışa silerden hiç kaçan munu kütkön emes ele. Silerdi şaytanday azgırıp, tetiri jolga türtüp,
кутуртуп жүргөн бузуку адамдар бар го. Андайлардын үгүтүнө ишенбегиле. Мен билип эле турамын. Тынч иштеп жыргап жүргөн силерди көкүткөн адамдар араңарда. Андай тополоң баштоого аракет кылып, элди азгырган жүзү каралар кармалса дурус болор эле. Россиядагы завод-фабрикалардан падышалык самодержавияга каршылык көрсөткөндөр үй бөлөсү менен жазага тартылды жана кээ бирлери ырайым болуп өлүм жазасынан калтырылып сүргүнгө жиберилди. Генералдын ичке үнү каргылданып бүтө калганда улам эс алып кайра бабырай берди. Айткылачы калайык, силер ким үчүн иштеп жатасыңар? Албетте өзүңөр үчүн. Бул ишкана кимдерге арналып ачылган? Албетте силерге. Мындай эң баштыкты коюп тынч жашасаңар боло. Козголуп забастовка чыгарганыңар өзүңөргө зыян. Мен силердин түшүнбөгөнүңөргө өкүнөм. Камырабай бизге ишенип иштей бергиле. Силерди унуткан ким? Мен силердин коргоочуңармын. Токтоосуз жумушка чыккыла. Мындан ары сиздердин турмушуңарга өзүм дайыма көз салам. Мага силердин арызыңарды тапшырышты. Ал жөнүндө дагы ойлоо керек го дейм. Эми убадалаштык. Господа, ишке чыккыла. Генерал Ульянин тамшанып сөзүн аяктаганда туш-туштан ага суроо жаады. Күндө 12-14 саат иштейбиз. Кантип чыдоого болот? Алган айлык акыбыз аз. Биз дагы адам баласыбыз го. Жатканыбыз кепе, аш жылаңачпыз. Акырын, деп бакырды Борисов. Жок, бизди токтотпогула. Генералга дартыбызды айтканы келдик. Жаш балдар да чоңдор менен кошо иштешет. Чуулдабасаңар боло, деди Ульянин. Начальник мырза, биз сиздин акылыңызды күндө угуп жүрүп бүттүк. Арманыбызды бул атакебизге айтып калалы. Ошону айтсаң. Генерал далысын куушуруп, аларды кандайча ыкка келтирерин билбей бултактап калганын анын жанындагы начальниктер сезбей кайра ага сыйынышат. Дагы кимдин кандай ою бар? Деп Ульянин жарданып тургандардан сылык мамиле кыла сурады эле. Эскирибирээк калган мала кызыл көйнөкчөн, баш кийимсиз, жылаңайлак бирөө элдин арасынан колун өйдө көтөрүп кыйкырганда баары анын жоон үнүн тыңшай калышты. Ал мага сөз бергиле, деп жулунганда төрөлөрдүн көздөрү чакчаят. Господин генерал, сизден сураар жана алдыңызга коёр талабыбыз бул. Эгерде биз силерге керек болсок, жумушчу күндү кыскарткыла, айлык акыбызды көбөйткүлө. Туура, чындыкты айтат, башка сөз жок. Калдайган калың калк. Алардын арасынан төрөлөр акыркы сүйлөгөн кишинин жүзүн айра тааныша албай алактап калышты. Анткени жумушчулар жана ал жерге келишкен жай адамдар кысылышып, аны көрсөтүшпөй тыгыз туруп алышкан. Булардын минткендеринин себеби көпчүлүк өз кишилерин жандармерияларга, полицияларга даана таанытпоодо эле. Маселени кабыргасынан коюп, сөздүн ток этер жерин айтып, төрөлөрдүн күйбөгөн жерин гүл кылган баягы Николай Илин. Ал стачкалык комитеттин тапшыруусу боюнча жумушчулардын талабын талашып жанын аяган жок. Көпчүлүк аны кубаттап, үстүндө катуу борон соккон деңиздей толкушту эле жандармериялар, полициялар элди токтотуша албай катышып, четтей беришти. Бетме-бет беттешүү жакшылык менен бүтпөсүнө генералдын көзү жеткен соң катуу талап койгон жумушчуларды алдоо үчүн жанын сабап кирди эле, ал амалы да куру бекер бошко чыкты. Жеде байласы кетип мүңкүрөгөндө карт генерал каарын төгүп мындай деди. Эгер силер менин айтканыма көнбөсөңөр, анда ишиңер кыйчалыштайт. Мен мастерскойду жабууга буйрук берем. Кана айткылачы, анда кайда барып күн көрөсүңөр? Үй бүлөңөр ач, жылаңач тентип өлөрү белгилүү го. Генералдын бул ырайымсыз сөзү жумушчуларга бычактай тийди. Сизге падыша бизди тентит деп жарлык берди беле? Деген үндөр анын кулагына туш-туштан угулду. Көпчүлүк жабыла дуулдашканда желдеттер кимдерди тартипке чакырарын билбей кайсакташып ары бери чуркашат.
Силер полициясыңарбы же катынсыңарбы? Деп полисмейстер желдеттерин жекире баштады. Заардуу тилге ууккан алар ар кимге жармаша башташканда, калың көпчүлүк алардан жазганбай кармаша кетчүдөй кейиптенди. Желдеттер сестее калктан четтей беришти. Генерал, мен булардын максатына түшүндүм, деп артын кылчайып кароого чамасы келбей фаэтонго түшүп, урган бойдон жөнөдү. Полисмейстер эрдигин көрсөтүп кыйратып салгандай боз аргымагына минип, тарагыла, көрүнбөгүлө, деп кыйкырды. Жумушчулардын толкуну тоодой. Бийлик кылуучулардын коркуткан, үркүткөнүнөн алар деле кенедей чочушар эмес. Кайра баштагыдан ого бетер күчөштү. Аларды кантиш керек? Көп тыгын кылат да. Генералдын жана берки начальниктердин кандай кыларын билишпей башы катты. Алар желкелерин кашып үшкүрүшөт. Акылдашып түн ортосун оодарышты. Акырында жумушчулардын чуусун басуу үчүн убактылуу кичине гана жеңилдик берүү жөнүндө өздөрү да талашка түшүп жатышып араң бир пикирге токтошту. 22 февралда Азиянын аба ырайы өзгөрүлүп, күн мемиреп ай ааламга нурун чачты. Демейде асманын жылчыгын чыгарбай чүмкө балучу сур булуттардын тым-тыракайын чыгарып шамал сүргөн. Адамдын бети башын кайырган карандай суук күндүн балбылдаган нуруна туруштук бере албагандай жылуу желге айланган. Аба ырайынын минтип мээримдүү болуп турганы жумушчулардын ак тилегин куттуктаган белги сыяктуу сезилет. Ошол күнү эртең менен жумушчулар самсып каадасынча чубап келип жатышат. Алардын мында баш бакпай койгонуна бүгүн туура 4 күн болгон. Жумушчулар мындай кайраттуулуктарын биринчи мертебе төрөлөргө көрсөтүштү. Шпаковский төрө абдан сүйүндү. Ал жумушчулардын караанын көргөндө кубанганы менен алардын баш териси кандай экенин ал биле элек. Анын жүрөгү куйкаланып, ичи күйөт. Мастерскойдогу жумушчулардын үстүнө кирип, аларга сөздү кандай баштаарын билбей кайсалактап тура калганын ал жердегилердин баары сезишти. Бирок эч ким сүйлөгөн жок. Начальник купшуңдап, далысын куушуруп, ары-бери басып, мастерскойдогуларга көз чаптырып, кимдир бирөөнү алардын арасынан издегенсип турат. Сөздү тиги баштаган оңбу же биз козгойлубу? Деп Филипенко Илиндин кулагына шыбырады эле. Ал шашпа деп аны чыканагы менен түртүп коюп, өзү башын өйдө көтөрүп, бетинен заары чыккан жылмогузду карайт. Шпаковский көөдөнүн көтөрө, көңүлү жай чагарактап басканын көргөндө, жумушчулардын көзү анын желкесинен өткөнүн ал кайдан сезсин? Ал боюн түзөп, башын чулгуйт. Господин начальник, кечиресиз. Балким сиздин бизге бир нерсе айтууга оозуңуз барбай турат го дейм. Сиздин акылыңызды угууга биз даярбыз, деди ага Илин. Анын жанына барды да, аны менен кол алышып учураша тургандай кейиптенип, кайра андан жийиркенгендей колун чөнтөгүнө сала койду. Мен генералдын жана өзүмдүн ырайымымды угузганы силерге атайы келдим. Угалы айтыңыз, деди Филипенко жай гана. Бир да киши кыймылдаган жок. Тып-тынч болуп кулактарын түрүүдө. Мужуктар, биз силерди аядык жана сыйладык. Өзүңөр билесиңер, адамды адам жамандыкка кыймак беле. Ээн баштык тентектик кимге пайда келтирет? Мындан ары андай жаман адатыңарды таштабасаңар, тартипсиздикти баштаган чыр кишилер үй бүлөсүнөн ажырап, өмүр бою айдоодо жүрөрүн эсиңерге салып коеюн. Кайсы күнөөбүз үчүн айдалабыз? Деп кимдир бирөө токтоно албай сурады. Мен сүйлөп жатканда мага тийишпегиле, деп начальник чекесин тырыштырып, арт жагын кылчайып карап жөтөлүп, кайра сөзүн узартат. Араңарда чыр, чатак кишилер бар окшойт. Силерге андайлардын кесепети тиет. Андайлардын көзүн тазалаш керек. Бүгүндөн тартып 19 сааттык жумушчу күнүн белгиледик. Жана да айрым бир катар жумушчулардын эмгек акыларын көбөйтүүгө кол койдук. Эми бизге ыраазы болорсуңар? Жумушчулар өздөрүнчө күжүлдөшө түштү. Чочуп калган Зубковдун жүрөгү дүк-дүк согот. Начальник туру, бул ырайымыңар бизге аздык кылбас бекен? Деди Илин. Албетте аз. Буга кантип алымсынабыз? Айрым кишилерге акча кошулса, ага алгандар кантет?
Eylin, dedi al kabagын salıp. Men çындыкты aytam. Mınavu şordunun kökürögünde göynögü jok jüret. Alдағы adam go. Bölöktörübüzdün dele andan öydölügübüz jok, dedi Eylin tavaldyny görsetip. Töre, men bir aydan beri sorpa içüge zar boldum. Men taptakır narazımın, dep kaşkabaş çal kaňyrygyn tütötüp juluna süýlegende Mırzanın gabagy bürköldi. Al tişin kıçıratıp diştenet. Baykap süýleş gerek çal. Men seni joş kişi deçilim. Görse sen jatkan çatak nemesin go. Çal kökürögün açıp julunat. Karıganda meni bala çakan menen göçöge ırgıtıp taşta. Mına taktayçının çor bolgon kolun gör. Menin gözümün kurçu ketken. Karıp kalgan kezde emi törölörüge menin geregim jok da. Meni jegile, jut kıla. Ayanar jerimde kalgan jok. Koy çal, dedi çaltaktap Şpakovski. Начальник, azırınça bul ırай мыңарга biz makul bololu. Birok dağı koşa түшкүлө. Bolbosa dağı çatak çıgat, dedi Filipенко. Tuğra, ras aytat. Barыбыздын оюбуз ушул. Шпаковский колун өйдө көтөрдү эле чуу токтоду. Мен силер менен жетишерлик сүйлөштүм го. Эми жаакташып айтышканды токтотолу, деп шарт чыгып жок болду. Силер бизди токтото албайсыңар. Biz tokтобой өз ишибизди уланта беребиз, деп Николай төрөнүн артынан кыйкырды. Табалдынын чыныгы досу Алымжан Карабайдын Булгары заводуна күзөтчүлүккө жалынып жалбарып жатып араңдан зорго өткөндөн бери карай бир кыйла күндөр өттү. Ал жерде иштеген өзбектерге сүткор, сараң Карабайдын ырайымы аз. Бай кол алында жүргөндөрдүн кактабай канын соруп, кызыл камчынын алдына алып иштетет. Акыбыз аз деп бир ооз кыңк этишсе, кол өнөрчүлөрдүн жонунан бала калат да кууп жиберет. Темир жолдун башкы мастерскойундагы деподогу жумушчулар жумушчу күндөрүн көбөйтүү, эмгек акыларын көтөрүү тууралуу начальниктеринин алдына маселени кабыргасынан койгонун угушканда, зулум Карабайдын кол алдында жүргөн бечаралар да өлчөмсүз оор турмушта жашап жатышкандыктарын айтышып, бай соодагерге кайрылышса, ал алардын акысын көбөйтмөк турсун, кайра уу тырмагын батырып, мыкты усталардын 5-6 төбөсүн кандап, ботодой боздотуп, айдап чыкканын алардын кимиси унутсун. Бул шумдук жумушчулардын забастовкасынан кийин болду. Кол алдында иштеген өзбектерин кекетип мокотуп, мизин кайтарганы аз келгенсип, Карабай алардын арасына тымызын баканыбыз койгон. Кийим ага каршы кыңк этсе эле ал аңдытып койгон шүмшүгү дароо чаң салат. Бетинде кара чаар жыландын түгү бар митеге ким дай алмакчы. Анын таманынын алдында карыптар тепселип жүрүшөт. Табалды курдашы Алымжанга шылтоолоп анда бара калат. Алымжан көргөнүн, уккандарын Табалды менен кездешкен сайын айтып берип жүрчү болду. Табалды Карабайдын колунда тумчуккан кесипчилердин жайын Антоничке түшүндүрдү. Алар Карабайдын чеңгелинде жүрүшкөн бечаралардын сырын тарта баштады. Адегенде Алимжан аркылуу өтө ишенимдүү адамдар менен жай сурашып, таанышуу менен иш оңнан чыга баштаган. Кечке жуук, батыш жаккы көгүлтүр көктө бирин серин тарбайган сур булуттар жаңыдан баткан күндүн нуруна чагылышып, мала кызыл боекко боеп койгондой түрдөнөт. Булгары заводунун төмөнүрөөк жагындагы иретсиз өскөн калың бактардын башы кечке маалкы жел аргыга туруштук бере албай ары-бери ыргалат. Бул бакка байралышкан бактектер анда санда гана уу деп жаңыдан үн сала башташкан. Күкүктөр келелек, саякатчы кара чыйырчыктар алда качан тамдардын боорундагы тешиктерге, чоң кара жыгачтардын көзөнөктөрүнө уя салышкан. Жаңыдан бүрдөп келе жаткан бутактуу кара жыгачтын далдоосунда завод жакка көз чаптырып коюшуп, Антоныч менен Табалды олтурат. Алимжан болжошкон жерге кечигип келбей, беркилерди зарыктырды. Негедир Табалдынын жүрөгү опколжуйт. Кетели десе Антоныч башын чайкайт. Аңгычакты кара кашка аргымак минген, семиз көк ала сакал, далысы бүкүр, кара сур киши жанына эки жан жөөкөрүн ээрчитип заводдон чыга калды да, текирең таскак менен базардын 3 кошконун көздөп сабаган бойдон жөнөдү.
Tigi ekөө atчандардын караанын карап алаксый түшүштү. Салам деген үнү кылганда карашса, эки колун бооруна ала күлүмсүрөй салам айтып жаткан Алимжан экен. Алар бактын далдоосу менен келген. Аны менен кошо жапалдаш бойлуу, кең далылуу, узун муруттуу адам бирге келиптир. Бул баягыда чайканада сүйлөгөн акбар эле. Сиздер жаңы кара аргымакчан кишини көрдүңөрбү? Деди Алимжан. Ооба, биздин кожоюнубуз ошол. Бул кишиге аны айтып коюңуз. Карабай ошол экен да. Кана, тигиндегилерге баралы, деди Алимжан. Алар жай басышты. Мен бул жолдошту билем, деди Табалды. Булар бакты аралап чоң түп теректин түбүндө мандаш токунушуп олтурушкан төртөөнө барышты. Берки олтургандар сыйлап тура калышмак болушту эле, Антоныч колун өйдө көтөрүп, олтура бериңиздер дегендей жаңдады. Бер жактан баргандар ал жердегилер менен жүз көрүшкөндөн кийин Антоныч Табалдыга айтты. Александр Александрович, мени күтпөй биздин туугандарга биздин максатты түшүндүрө бер. Жакшы болот, деди Табалды. Мен буларга өзбек тилинде басылган баракчаларды ала келгем. Башта. Аларга Табалды шашпай, темир жолдун башкы мастерскойундагы орус жумушчулары начальниктердин алдында кандайча жол менен баары бир оздон болушуп, жумушчу күнүн кыскарттырып, эмгек акыларын көбөйттүрүп алышканын баяндап берди. Акбар, Шарип, Алымжандар муну угуп кубанышты. Ушундай ортагылар, өзүңөрчө акылдашып баарыңар бир болгондо гана Карабай силер менен келип сүйлөшөт. Силер кеңешип алып, катары менен уда иш таштасаңар, каныңарды сүлүктөй соргон Карабай сызга олтурат да силер менен сүйлөшүүгө аргасыз болот. Биз баягы күнү түштөн кийин байдын заводун таштап кеткенбиз. Мына ошондон кийин бизге анын көз карашы такыр башкача боло баштады. Туура кылгансыздар, Акбар аке. Бирок аз болуп калды укем. Дагы ошентип келе, Шарип аке. Карабайды мындан ары баптайбыз. Бирок бул кары жасаган усталардын, өтүкчүлөрдүн артынан аңдытып койгон анын бакан ооздору бар. Биз ошолордон чоочуйбуз. Антоныч эки жакты абайлоодо. Алёша, бул достор коркушса, анда өмүр бою караңгылыкта тумчугушат. Сен ошону айт. Сергей Антоныч, аны өздөрү кантип түшүнбөсүн, деди да Табалды беркелерге. Мына бул киши бизге жол таап берет, деп Антонычты көрсөттү. Силер эч кимден тайманбагыла. Силер орус жумушчуларынан кол үзбөгүлө. Табалды сөзүн бүткөндө Антоныч берки досторуна колун сунуп, "Тамам, мындан ары бул достор биз менен бирге болушат", деп көңүлү жай болду. Арадан аз күн өттү. Сыздап жүргөн усталарга, өтүкчүлөргө орус жумушчуларынын таасири тийди эле. Эч кимди көзүнө илбей чалкактаган Карабайды кол алдындагы букаралары келте тийген немедей соолутушту. Эки күнү уда кепич маасы өтүк ултарылбай токтогондо анын соодасы сынды. Ал аксакалдарга, ыймамдарга, кожолорго колун куушуруп, "Букараларымды көндүргүлө", деп жалынат. Ыймамдар шарият айтышып, аксакалдар ачууланып, кожолор олунса да, букаралар "Эмгек акыбызды көбөйтпөсө, өлсөк да анын жүзүн көрбөйбүз", деп көгөрүшөт. Карабайдын башына кара түн түштү. Көз каранды адамдарынын каяша айтып, чаң салганы аны безгек менен ооругандай калтыратат. Алардын кордугуна өчөшүп кууп жиберсемби деп да ойлонду. Бирок антсе булардай өнөрпоздорду ал таба албасын билип кайгыга түшүп, үшкүрүгү таш жарат. Молдолорго, кожолорго, имамдарга "Эпке келтиргиле", деп жалдырап жүрүп, Карабайдын кадеми катыптыр. Экинчи күнү намаздыгерден кийин кол алдындагы букараларынын баарын мечитке чакыртты. Алар араң келишкенин көргөндө байдын ичи өрттөндү. "Аламат, аламат, кыямат кайым жакындаганго", деп өкүрөт. Анын таламын талашкандар тигилердин түрүн көргөндө айтарга сөз таба алышпай бултактап калышты. Алдап соолап ары бери айтышса, кол өнөрчүлөр тим эле асман айдан секиришет. "Жумушчу саат азайсын, акыбызды көбөйсүн", дешип көшөрүшкөндө бай соодагер жанынан түңүлдү. "О жалчылар, силер менин тузумду татып, колумдан даам ичпедиңер беле?
Ата бала болуп калдык эле менин шагымды сындырганыңар кандай? Кудай Таала бу кандай кордук? Пенделериңди тооба келтирди. Эртеңден тартып кээ бирөөңөрдүн акыңарга дагы 50 тыйындан кошоюн. Эми мага ыраазы болгула. О таксыр, бул ырайымың аз. Ага макул эмеспиз. Таксырлар, далай алдаганыңарда жетишер. Эй мусулмандар, ушуга ынсап кылгыла. Я Куда, бу элдин бейли бузула баштаган экен деп ыйман башын калжактатат. Ыраазысыңарбы? Кантип ыраазы болобуз? Акбар, токтосоң. Жүргүлө. Кол өнөрчүлөр кетүүгө оңтойлогондо Карабайдын жүрөгү оозуна каптала түштү да, чуркаган бойдон барып эки колун жайып алардын алдын торуп: "Токтогула, мени таштап кетесиңерби?" деп кардыккан жоон үнү менен кыйкырып ыйламсыраганда, аны сызга отургузуп кетип бараткандардын кай бирлери токтой калышты. Булардын арасында Таабалды тымызын жүргөн, аны Алымжан, Шарип, Акбарлар гана билишет. Чарчаганынан Карабай дем ала албай күш этет. Букараларга акыл насаат айтышканы олуялардын да жаактары жак болду. Акбар жулунуп алдыга чыга калды да Карабайга: "Таксыр, сиз биздин турмушубузду билбейсиз. Сизден алганыбыз алдыбызга тартсак, аркабызга жетпеди. Анан кантип өмүр сүрөбүз?" деди. Акбаржан, заводдон түшкөн пайдадан менин чыгымым көп. Мени аясаңар боло. Анда сиз кыйналбай бизге уруксат бериңиз. Шарип, мен силерди кантип бошотом? Силер жумуш издеп кимге барып жалдырайсыңар? деп Карабай эрдин жалап тилин соймоңдотот. Акбар, сен кенедейиңде менин колумда чоңойдуң эле го. Сени бакпадым беле? Жок дегенде мени сен коргосоң боло. Тузумурсун, жашабай кал. Балдарыңдын күнүн көрбө. Таксыр, каргабаңыз. Мен сизден таман акы маңдай теримди доолап жатам. Акыңды алгансың. Бара-бара бетме-бет айтышуу күчөдү. О, калайык, ушу баш кимге жакшылык кылат? Мында турбай баскыла, деп Алимжан бакылдаганда бай обдулуп турмакчы болуп баратып, үстөмөндөн кулай жаздап аз эле жерден калды. Мени түрткөн ким? деп сурады ал. Ага эч ким тийген эмес. Эч ким жооп берген жок. Букаралар дүүлүккөн бойдон кетүүгө бет алышканда, Карабай жанынын бардыгынча өйдө көтөрүлүп: "О, журт, сабыр эткиле, ажырашпайлы, кайрылгыла" дегенинде кетүүгө шашкандардын арткылары кайра бурулушту. "Кош, дагы эмне демексиңер?" деди Алимжан. Карабайдын денеси от менен жалын, көзү тунарат. Аягы менен тике тура албай мууну бошоп, тизеси шалактайт. Ал ичинен кордук деп тиштенип, чыр чыгаргандарга сыр билгизбөөгө аракеттенип, кара күчкө кайырсыз жүзүн кобултат. "Журт, Алимжан бузуктун тилине кирбегиле. Мен силердин оюңарга кантип түшүнбөйүн. Мени ызалаганда силерге Алимжан томаяк эмнесин берет? Ачууну токтотолу да мындан ары таттуу бололу. Мен Алимжанды кетирсем, калгандарыңарга дагы 1 сомдон кошом. Мен кайрылуумун. Силер кайрымды чайыр кылбассыңар. Алимжан, сен жогол." "Жок, таксыр. Сиз Алимжандан көрбөңүз", деди Шарип. Карабай аларды сурдана карап, ак түшкөн кашын кыймылдатып мостое калды. Таабалды Алимжан менен Акбарга "Эми убактылуу макулдашсаңар да болот" дегенсиди. Алимжан акырын Шариптин кулагына бирдеме деп шыбырап, анан тургандарды жөөлөй алдына чыкты да: "Дагы кошоруңуз болбос бекен?" деди сылык гана кожоюнга. "О, кагылайындар, чыгымым көп, мага түшкөн киреше аз. Мен тоорук болуп калганымда булгары завод жабылат. Анда силер кайда барасыңар? Силер ошого түшүнбөйсүңөр" деп бай алаканын жайып көктү карап буркурайт. Алимжан Шарипке башын буруп, жаны кыйналды дегенде, ал аны ычканагы менен унчукпа деп түртүп койду. "Мен күйүп баратам. Таксыр, азырынча бул шартыңызга биз көнөлүк. Бирок сизге зарын айткан кишилерди кетирем дечү болбоңуз. Анда дагы чатак чыгат." "Акбар туура айтат. Анда эртең эле кайра баштайбыз." "Таксыр,
Koşkon 1 сомуңузга макул болдук. Бирок эртең менен күн чыга электе келип, эс албай кечке өлгөндөй иштеп, күн батканда кайра кетип жүрсөк, бизге болгон жеңилдик кайсы? Деди Шарип. Орус жумушчулары мындан ары 9 саат иштемек болушту. Ким айтат? Уктук, билебиз. Ал жалган. Чын. Ооба, ошону азыр чечишип алалык. Карабайдын аргасы канча? Заводда иштеген кесипчилердин бул талабына да аргасыдан көндү. Бирок артыкча алымжанга тишин кайрап ичине кектүйдү. Жумуш аяктаганда мастерскойдон жумушчулар жабыла тарашып, үйлөрүн көздөй самсып кетип жатышат. Алардын эч кимиси артын кылчайып кароону каалабагандай зымырооду. Керели кечке дарбазаны сактап, тикесинен турган байкуш күзөтчү тамекинин түтүнүнө ышталып, саргарган ала буурул мурутун анда-санда сылап коюп, чанагынан чыгып алайган көзүн демейдегисинен чоңураак ачып, чубап өтүп жаткан кишилерди санагандай оозун бүлкүлдөтөт. Ошол күнү Табалды мастерскойдон кечирээк чыкты. Күзөтчү аны токтотуп, "Сени начальник төрө келүүгө буйрду", деди. Табалдынын ага барууга чолосу жок эле. Ал аргасыдан канцелярияны көздөй ыргылжың болуп баратканында Захар Захарович анын караанын терезеден көрө койду да, салаваттуу кишиче төрө өзүн токтоо кармоого тырышты да, креслого чалкалай тартып олтуруп, тизесине коюп бирдеме жазмыш болду. Жымжырт. Кең саларда иштешкен чиновниктер эчак кетишкен. Табалды төрөнүн үстүнө кире албай, анын кабинетинин эшигинин жанына токтоду да, бир нече минут өткөн соң кайра кетүүгө оңтойлонду. Ал төрө мени чакырып коюп өзү кетип калган го деп ойлогон. Ал коридордун тепкичинен жерге түшкөндө аны күткөн Шпаковский көрдү да, ылдам эшикке чыга калып, "Эй, мен сени күтүп олтурсам сен кайра кеткениң кандай? Мага кир", деди да өзү семиз денесин оорсунгандай онтолуп кабинетине кирди. Анын аркасынан уда Табалды кирип босогого токтоду. Төрөнүн Табалдыны эмнеге чакырганы белгисиз. Бир нече секундтан кийин Шпаковский "Салом" деп учурашты. Ал өзбекче, андан башка бир ооз да тил билчү эмес. Бирок башка мырзаларга "Мен өзбекче билем" деп мактанып, ал түгүл алардын көзүнчө өзбекче сүйлөмүш болуп, дөөдүрөй бергенде беркилер чыны менен эле аны сонун билет дешип таң калышар эле. Төрө көз каранды жумушчусуна олтур деген жок. Бир маалда Захар Захарович берки турганга оозун бүлкүлдөттү. "Сенин бизде казанчы болгонуңа канча болду?" деп ал билсе да анткорлонгондой сурады. "Бир топ жылдар болуп калды, төрө." "Айтчы, чырагым, сен ушу Ташкенттеги өзбексиңби?" деп аны көзүнүн кыйыгы менен тиктеди Шпаковский. "Жогуңуз, төрө, мен кыргызмын." Сен кыргыз белең?" "Ооба, сиздин улуу даражаңызга." Шпаковский төрө бир пас ойлоно калды да, анан Табалдыны эң сүйкүмдүү караган болуп, "Кыргыз тоо арасында жашашкан караңгы жапайы калк дейт го", деп көзүн кыбыңдатты. "Ал чын. Сен Ташкентке эмнеге келдиң эле?" "Жамбак үчүн келгемин." "Аныңдын жөнү бар." Төрөнүн баш терисин байкаган соң Табалды Анжияндан Ташкент аркылуу үйүнө баратып, каражатынын жоктугунан амалсыздан кете албай калганын билгизген жок. Ал убактысын бекер бошко кетирбөөгө ашыкты да, сөздүн ток этер жеринен козгоду. "Сен мага керексиң. Менин айтканым менен болуп жакшы жүрсөң, сен жыргайсың", деп кичине унчукпай ойлоно калды да, анан кайра сөзүн созду. "Жумушчулардын биз жөнүндө пикири кандай? Сиздер жөнүндө ким билет кандай экенин? Жакшы эле го? Сен менден сыр жашырба. Сиздин улуу урматыңызга мен жашырар сыр деле жок. Да. Айтчы, сен жумушчулардын кружокторун билесиңби?" "Мен кружок дегендин эмне экенин билбейм." Ушунда бир биздин тууган деген адам бар деп айтышат. Балким сен аны таанырсың", деп төрө сурады эле. Табалды "Мен андай киши көргөн жокмун", деди. Анда ал айта бер, менден чоочуба. Мен сага жамандык кылбаймын", деп такыды.
Ал сураган кишиси жөнүндө Табалдыдан дагы жок деген жооп алды. Сиздин улуу урматыңызга мен караңгы кишимин. Андай ак күчүкү менен ишим жок. Мен казанга от жаккандан башканы билбейм дегенде төрө башын чайкап күлүп жиберди да да, ошондой дей берди. Табалды мостоюп турду. Сен чырагым тыңыраак бол. Баса, сен Пудовкин деген кишини билип жүрбө? Табалды такалбай жооп берүүгө ашыкты. Сиздин улуу урматыңызга ал мен болом дегенде төрө артынан бирөө ийне менен сайып жибергендей болду. Ошо сенсиңби? Мына кызык. Ал Пудовкин деген орустун аты эмеспи? А сен кандайча Пудовкиндин уулу болууга акың бар? Жумушчулар мени Пудовкин, Путин, Андрей дешип тамашалап чакыра беришет. Ах, шайтандар, деди ал аны жал-жал карап. Ал Пудовкин дегенди билбейсиңби? Жок, сиздин улуу урматыңызга. Мындан ары жумушчуларга келген кишилерди таанып кал. Алардын басмаканасын билүүгө тырыш. Биздин тууганды жана Пудовкинди бил. Кыскасы, шырп эткендин баарын жашырып мага айтып келип жүр. Эгер андайларды бизге айтып койсоң, анан ар жагын биз өзүбүз билебиз. Мен сени акчага жыргатам. Мен сизге чындыкты айтып келе берем. Бар. Табалды эшикти ачып чыгып баратканда, "Токто", деди төрө. "Дагы эмне буйрасыз, төрө?" "Сен экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү эч кимге айтуучу болбо. Эскертип коеюн. Анда сенин башың дарбыздай үзүлөт." "О, урматтуу төрө, бул башымдан ажыраганда анда мен кантем?" Бар, колу жолуң бош." Түн, үйдүн ичи жапжарык. Терезе одеял менен ичинен жылчык чыгарбай бекем бекитилгендиктен тыштан караган кишиге үйдөгү жарыктын шооласы таптакыр көрүнгүс. Мында келгендер ички үйгө батышпай оозгу үйдөн орун алышты. "Ваня, Мария Исаевна, биз силерди жүдөттүк көрүнөт. Кечирип койгула." "Эчтеке эмес, Сергей Антонович, кедейлик кемтик эмес. Баарыбыз бүт жайланыштык", деди Филипенко. Ал төр жактан алдыңкы үйдөгүлөргө бир сыйра көз чаптырып кароого үлгүрдү. "Баарың түгөл келипсиңер, бирок Пудовкин көрүнбөйт да." "Мен мындамын, Сергей Антонович", деди Табалды мойну созуп анын көзүнө көрүнө. Мындай белең. Жолдоштор, биз мындай жерде шыбырашып сүйлөшкөнгө көнүп калдык. Анын себеби мен түшүндүрбөсөм деле өзүңөргө белгилүү. Үнүбүздү бийик чыгарып сүйлөшөр күндөрү да көрөрбүз, деди да биздин тууган саал буйдала түшүп, анын сөзүн улады. Жолдоштор, 9 январдагы кандуу окуя жөнүндө биздин укканыбызга бир кыйла күн болду. Падышачыл өкмөткө каршы тайманбастан күрөшүп, эзилген элдин таламын талашып, курман болушкан чыныгы досторубузду ордуңардан туруп эске алып коюңарды өтүнөм. Баары тегиз турушуп баштарын ийишти. Аялдардын көздөрүнөн жаш кылгырат. Тынчтыктан кийин Сергей олтуруңуздар дегендей өткүр курч көз менен карап, башын өйдө көтөрө оор улутунганда баары жалпы тизелерин бүгүштү. Кандуу жекшемби тууралуу чыгарылган прокламация Ташкент темир жолунун жана айрым майда ишканалардын жумушчуларына тегиз тараганы баарыңарга маалым. Питерде биздин бордош досторубуз падышалык желдеттер менен жараксыз бетме-бет салгашканда алардын суудай аккан кандарын ким унутсун? Бул окуя Россияда революциянын отун тутантты. Табалды сырткы үйдөгү бурчта олтурду эле Антоныч кайра сүйлөөгө үлгүргөнчө ал ордунан ыргып тура калып, алдындагыларды жөөлөп ички үйгө кирмек болгонунда аны жанындагы Катя колунан шап кармап жылдырган жок. "Сергей Антонович, биз эмнеден, кимден коркобуз? Ишибиз жаман эмес. Январь-февраль айларында забастовка менен төрөлөрдүн үрөйүн учурдук. Төрөлөрдү эс алдырбай көтөрүлө бергенибиз дурус го дейм." Баары анын сөзүнө туу күлүп жиберишти эле Катя аны колунан тартып олтургузду. Сергей аны карап жылмайып күлөт. "Биздин Александр курч эмеспи? Бул отту кечүүдөн да кайра тартпас. Баса, өзбек туугандардан келишти беле? Алымжан, Акбар, Шарыбаке да келген", деди Табалды. "Жакшы, силер түшүнүп жатасыңарбы?" деп сурады алардан Сергей Антонович.
Алар жооп кайтарганча мурун озоноп, булар түшүнөт деп таап алды, ордунан тура калды. Абдан жакшы. Баарыңар революциячыл кружоктун мүчөсүсүңөр. Мындан аркы максат жөнүндө кимдин кандай ою бар? Филипенко кызуу киши. Ал мындай учурда топтуу чечендиги менен артынан ээрчитмей ыкмачылдыгын далай көрсөткөн. Жумушчулар аны чечен Ваня Ава деп көтөрө чалып тегинен кайдан макташсын. Мындан ары убактыны өткөрбөй жалпы забастовканы баштоого даярдык көрбөсөк, биз кечигип калабыз. Деподо, мастерскойдо жана темир жолдо жүргөн жумушчулардын забастовка чыгарганы аздык кылат. Ошондуктан бүткүл Ташкенттеги майда ишканада иштеген кол өнөрчүлөрдү тегиз үндөгөнүбүздө гана жалпы иш таштоо күч алат. Башкаларды кое туруп өзүбүздүн камыбызды жесек кантет, деди Филипенконун сөзүнө жолто боло Шишкин. Ал бир жактан жаңы келип булардын арасына үйүр болгон. Анын сөзү биздин тууганга жаккан жок. Биз аздык кылабыз, деди Филипенко ага. Баягы Сергей Антонович ачык айткан. Бул шаардагы революциялык кружоктун мүчөлөрү Омск, Оренбург жана башка шаарлардагы комитеттер менен байланыш жасабаса кандай болот? Шишкин, сен жаңылып же коркоктук кылып жатасың го дейм. Шишкин туурадан качырды. Сен жаңылдың тууган. Экономикалык жагыбызды оңдоо үчүн күрөшүп, аларды жеңсек, ошо бизге жетишерлик болор. Демек, жалпы забастовканы баштай турган мезгил али боло элек, эрте. Эрте? Бул эмне дейт? Деп чочуп кетти Илин. Ушинтип меньшевиктер айткан, деди Филипенко. Биз большевик болобуз, Шишкин, сен аны билип кой, деп Илин тескери карады. А бу өзү ким экен? Деп сурады Филипенко. Силер менден шек санабагыла. Мен шашпайлы деп жатам. Кантип шашпоого болот? Негизги максат алды жакта экенин баарыбыз жакшы билебиз. Бирок азыркы мезгил камырабай жайбаракат жашай турган учур эмес. Шаардагы жумушчулардын күчүн бириктирип, топтогондо гана күч чыңалат. Аны мен деле билем, жолдош Илин. Дагы эскертейин, эртелик кылат. Жалпы стачка баштоого ал эрте деп Шишкин сен натура айтасың. Мен сенин оюңа кошула албайм. Шаардагы жумушчулар баягы эмес, алардын көзү ачылды. Революцияга умтулган жумушчуларды ким кармап токтотот? Падышабы же анын баш алгыч желдеттериби? Бактаалай үчүн, эркиндик үчүн күрөштү жумушчулар эми түк токтотпойт. Бизди дыйкандар, интеллигенттер колдору шексиз. Талаш аябай күчөдү. Шишкин жалпы забастовкага өтүү жөнүндө Караманчага каршы чыкты. Мындай күч менен патшалык бийликке каршы күрөш жүргүзүүгө болбойт. Ташкентте жумушчулар аз. Мурдагы революциячыл топко жетекчилик кылуу үчүн такшалган революционерлер керек. Биз андан көрө Россиядагы революциялык кыймылга жөнөкөй гана тилектеш болуп жүрө берели, деген пикирин аларга сунду. Анын мындай тескери пикири эч кимисине жаккан жок. Шишкин менен артыкча Илин, Филипенко экөө катуу айтышышты. Алар талашып жатышканда Антоныч унчукпай олтурган болчу. Ал бир окумда талашка кийлигише кетти. Жолдоштор, биз азыр жалпы забастовкага чыгуу маселесин талкуулоону токтотолу. Дагы тереңирээк ойлонушууга туура келет көрүнөт. Шишкин анын оюн жан дили менен кубаттады. Үйдөн сыртка чыкканда таап ысыган денеси сууй түшкөн. Ал эч кимге кошулбай өзүнчө четтеп жалгыз басып барат деле, артынан Катя жете келди да: "Мен ага түшүнбөдүм. Жаңы келген Шишкиндин оозуна таш кое алган жок. Биздин туугандын мунусу кандай?" деп шыбырайт. "Мен эми кетишим керек, бирок сени көзүм кыйып кантип таштап кетем?" деди таап алды. Бул сөзү Катянын денесине бычак менен сайгандай тийди көрүнөт. Ал койчу деп секирип кетти. Көчөдө көзгө сайса көрүнгүс караңгылык. Кээде жолдон адашышып, дубалды сүзүп ала жаздашат. Терең ойдо бараткан Катянын санасы санга бөлүнөт. "Сен эмне үчүн кетүүгө ашыктың? Биздин таянган кишибиз жок болду. Мени кармап беришет. Коркосуңбу? Революция үчүн мен түрмөгө жатуудан коркпойм. Анда кетпе." Таап алды кыздын жылуу колун кыса кармап бараткан. Аны кое берип: "Иш сонун башталып баратканда сааттуу Шишкинди биздин топко ким ээрчитип келди?" "Ким билет?" деди Катя кайгыра. Караңгыда таап алды байкаган эмес.
Katya үйдөн чыккандан тартып эле билгизбей ыйлап бараткан. Арыктан аттай берерде таап алды, аны колунан тартып: "Сен ыйлап келе жаткансыңбы?" деп сурады. Бул экөө кепеге жеткенде түн ортосуна жакын калган. Алар кепеге кирер замат мурда келген Ийлин аларга: "Чырактарым, силер биздин туугандын кайда кеткенин биле алган жоксуңарбы?" деп сурады. Маанайып аз таап алды, акырын жок деди эле. Ийлин күлүп: "Ал тигине" деди да кепенин төр жагында басып турган Антоничти көрсөттү. Берки жаңы келген экөө бири-бирин тиктеше калышты. Биздин тууган алардын жанына келип: "Биз Ильичтин көрсөткөнүндө иштей беребиз. Шишкин меньшевикпи же жолбунбу, анысы бизге белгисиз. Бирок анын революциядан корккону ачык. Ал мындан ары биз менен бирге болбойт. Аны биздин арабызга ээрчитип келген Филиппенканы кантип айыптоого болот? Андай адамдардын адегенде ким экенин билиш кыйын. Силер мага таарынбагыла жолдоштор" деди. Катя анын сөзүн укканда эс ала түштү. "Сен эми кетпей калдың го" деп сураса, ал башын ийкеп, биздин тууганды карап: "Мен такшалай элек жаш экенмин" деген ойго түштү. "Жолдош Пудовкин, Шишкинди жектей бер. Эми жатса кантет" деди Ийлин ойлуу турган тигини тамашалап. Жаз, жай айлары жарышып өтүп, күркүрөгөн күз айлары өкүм сүргөн. Деподон берирээк көчөнүн бурчундагы көпүрөнүн жанында көзү үңүрөйгөн куш тумшук, семиз, ак чач кемпир ошол ордун бөлөккө ээлетпей дайыма семичке сатар эле. Андан саал арыраак жерде анын майда бакал сатуучу дүкөнчөсү бар. Кемпир уулун анда коюп, артык баш дүнүйө баш жармак беле, колуңа эмне урунса сат, элдин терисин сыйрып ал деп жумушчулардын эртели-кеч ары-бери өтөр жолун тосуп күндө семичке сатат. Кемпир күндөгүсүндөй сентябрь айынын бир шаршемби күнү кара кол чатырын башына калкалап коюп, соодасын жүргүзө берди. Жаш балдар келип андан семичке алып жатышат. Ар жактан жалгыз киши аны көздөй келе жатты эле. Андан мурда 3 бала жарышкан бойдон келишип, семичке ала башташты. Сараң кемпир бир дан семичкесин балдарга ашык кетирбей, колуна калтыратып өлчөп берүүгө киришти. Келаткан жигит анын капталына келип жайлана калды. Балдарга алагды болгон кемпир аны байкаган жок. "Аз бердиң, алдаба" деп балдар нааразы болуп чуулдашканда, кемпир чоң кишилер менен айтышкандай жаш немелерге булкунат. Жанагы жигит акырын билгизбей, анын семичкесинин жанына бир нече барактарды кое коюп, оолактап басып кетти. Кемпирдин семичке ороп берер кагазы түгөнгөн. Колуна учураган кагазга ороп берди. Балдар көчөнүн бурчун айлана беришкен учурда 5-6 жашар эркек баланы колунан жетелеп ак көйнөкчөн, орто жашабыраак калган ак саргыл аял кемпирдин жанынан өтүп барат эле. Бала "Апа, семичке" деп колун созуп кылчактап баспай туруп алды. "Балаңан тыйын аябай жүр" деди кемпир аялга. Ал аргасыдан кемпирге бурулду. "Бир стакан бериңиз, экини эле ал." "Жок, буга аз эле керек. Жаш туруп эң эле сараң экенсиң, тос чөнтөгүңдү" деди кемпир балага. "Чөнтөгү булганат, кагазга ороп бере коюңуз." Кемпир эки жагын кайсаласа, корзинкасынын жанында бүктөлүп жаткан кагаз колуна урунду. Ал кагазга ороп балага бере койду да, катындын тыйынын кагып калганына жарпы жазылып, көңүлү жай болду. Бала жетелеген аял көчөнүн бир топ жерине барганда, анын алдынан полисмейстер чыга калганда, бала энесинин колунан чыгып, аны көздөй тыз койду. "Ата, ата, акырын жыгыласың" деп полисмейстер аны көтөрүп ала койгондо, уулунун колундагы кагазга оролгон семичке жерге чачылды. Ал кетмек болду эле, бала болбоду. Ал айласыдан семичкени термек болуп жатып, жерде жаткан кагазга көзү түшүп, аны алып окуду да "А" деп катуу кыйкырып жибергенде, катыны чочуп селтей түштү. "Сага эмне болду?" Полисмейстер калчылдайт. "Сен бул баракты кимден алдың?" "Эмне экен? Муну сага ким берди дейм?" "Мына кызык. Бобике тетиги көпүрөнүн жанында кемпир семичке ороп берген." Аялынын жообун уккан соң чаяандай кызарып кетти. Ал тез эки жагын элеңдеп кароого ашыкканда, көзүнө бөлөк эч ким көрүнгөндөй болгон жок. "Ах, акмак, сен мени жутмак экенсиң"
Көрсөт, ал кемпир кайда? Көрсөтүп берем. Деги кудайжалык агыр ачууланмачы. Эмне кагас? Ошону мага түшүндүрчү. Каңкылдаба. Полистер үй бүлөсү менен кемпирдин жанына барганда, бүгүн семичкени аз аттым деп ачкөз кемпир кайгырып олтурган. Беркилер барганда ал кубана, алыңыздар деп семичкеден стаканга толтура сузуп беркилерге сунду. Ашыкпа кемпир деп ал аны акырая тиктеп, ушубу деп аялынан сурады. Тагы өзү деп башын ийкеди катыны. Ал сурданып кемпирди жеп жиберчүдөй көзүн чакчайта караса, кемпир эрдин кыбыратып таң калды. Кемпир, чыныңды айт, сен бу баракты кайдан алдың? Кемпирдин үрөйү учуп, көзү чакчая түштү да мурдунун учуна илип койгон көз айнегин ала коюп, полисмейстерди жал-жал тиктеп, эгин кыймылдатып кемшиңдейт. Сиздин урматыңызга мен мындай баракты колума ала элекмин. Балким сиз бөлөк бирөө менен мени чаташтырып жатсаңыз керек. Анын жанында дагы эки баракча жаткан. Кемпир аны байкаган эмес. Танба, балага семичке ороп муну сен берипсиң. Таңгысы бар карыган шейтан, деп ызырынды балалуу аял. Полисмейстер анын жанындагы баракчаны эчак ала койгон. Бул жаныңдан табылганды да таңгың бар го, деп жекирди ал. Кемпирдин заматта үрөйү учту. Кудай, бу кандай шылдың? Аны бир ант урган каргыш тигир мага кастык кылып жаныма таштап кеткен го, каргаша. Какшаба, мени менен жүр, деди ага начальник. Кемпирдин колунан кол чатыры ыргып, шамал учурган камгактай тегеренди. Ал полисмейстерге жалынып жатат. Айланайын төрө, бекер мени кыйнаба. Мен тыюу салынган китептерди жана барактарды көрсөм көзүм соолсун. Бас дегенде бас, деп ал анын далысынан чапчып тартканда, кемпир үнүнүн бардыгынча чаңырып чалкасынан кетти. Кара баскан какпаш мытайымдын амалын көр. Тигини калп эле ээси оду. Полисмейстер намыстанбай корзинкадагы семичканы буту менен жайната тепти да, өзү чуркаган бойдон арыктан суу алып келип, эс учунан танган кемпирдин бетине суу сепсе, сулк жаткан кемпир энтигип башын көтөрө коюп, маңдайындагы турган полисмейстердин аягына жыгылып, анын колун өпкүлөйт. Көчөдөн өтүп жаткан эл ал жулкулдашып жаткан немелерди окчунурактан карап турушат. Боз качырга чоң эки дөңгөлөктүү арабаны чегип, акыр чикирди үйө баскан бир өзбек жигит аркыратып өтүп барат деле, полисмейстер аны тып токтото койду да, аны ээрчитип келип, кемпирдин ой боюна койбостон шыпырындынын үстүнө отургузуп алып жөнөдү. Көргөндөр алардан чочушса да, кызыккандай таң кала артынан ээрчи басышты. Бөтөнчө балдар чуручу күрүүгө түшүшүп ээрчип баратышат. Алар үчүн бул сонун тамаша. Кагылайын журт, мага жардам кылгыла, бул жала, тыюу салынган кагаз мунун өз аялынан табылган. Мен күнөөлүү эмесмин. Кое бер, арабаны токтот. Полисмейстер төрө, мени маскара кылбаңыз. Кемпир башын койгулап өкүрүп баратат. Ал анын билегинен бекем кармап, арабаны жандап баратат. Соодагер кемпир жанынын бардыгынча туйлайт. Полисмейстер арабанын үстүнө чыкты. Ал кордук көрүп, жаны ачыган кемпир бардык күчүн жыйнап туйлаганда, арабанын кырына олтуруп бараткан начальник чалкасынан кетип чаңга конады. Кыраан каткы күлкү көчөнү жаңыртты. Ызаланган деме үстү башын кагынбастан ээрчи бараткандарга каарданат. Эй, силер кимге күлдүңөр? Магабы? Мен силерди күлдүрөмүн. Кайда барасыңар? Бунт чыкканды көксөп турсаңар керек го, Силердин дартыңар ошого. Тарагыла. Ээрчигендер андан жазганып, кайра артка чегиништи. Полисмейстердин чеңгелинен бошонгон кемпир үлгүрө албай кайра дагы колго түштү. Төрө, сиздин менде эмне өчүңүз бар? Бас дейм. Бас. Бас желмоз кемпир. Кекетпе. Падышага каршы баракчаларды, адабияттарды, прокламацияларды катының аркылуу тараткан сен өзүңсүң. Мен генерал губернаторго сенин үстүңөн даттанам. Сен падышага нааразылык чыгарасың. О эл, уккула, токтосоңор, мен силерди күбө карбайм. Мага деп кемпир дагы бирдемелерди айтканда,
анын оозун алаканы менен баса коет. Полисмейстер соодагер кемпирдин желкесине тапанчасын такап, конторун көздөй сайгактаткан бойдон кууп баратканда Катя менен Табалды көрүп боорлору катып ыкшып күлүштү. Саша, карасаң, кемпирдин жанын көзүнө көрсөттү го. Тим кой, өзлөрү менен өзлөрү кармашсын, дейт Табалды. Кемпир төрөнүн абирин айрандай төгүп баратат. Кадырлуу полисмейстер аябай күлкү болду. Алардын аркасынан акмалап Табалды менен Катя бараткан. Сүйлөбө, баягы аял тигине, менин жаныман тез кет, деп Катя шыбырады. Табалды кайдыгер бейтааныш кишиче андан бөлөнүп, көчөнүн берки өйүнө өткөндө Анна Колпашникова кыздын алдынан чукул чыга калды эле, эл аны көрмөксөн болуп өтө берерде, Анна аны буйтаткан жок. Катя, сен көптөн бери көрүнбөй кайда жүрдүң? Мен айым кыштакка бардым. Сен энеңен бирдеме сурап барган чыгарсың. Бекер кыйнаган экенсиң. Андан көрө мага кайрылсаң, мен сенден аябайт элем. Сүйлөчү, эмне көрдүң? Шаарда эмне кеп бар? Менден сыр жашырбай эле койса дагы. Катя унчукпай төмөн карап турду. Сен эмне унчукпайсың, жакшы кыз? Менден эмнени сурайсыз? Көргөнүңдү айта бер. Көргөнүмдү айтсам, бир кемпир семичке сатып жатып, полисмейстердин аялына жашыруун чыгарылган баракчага семичке ороп бериптир. Полисмейстер аны кармап баратса, ал сен өз катының аркылуу тыюу салынган адабияттарды, барактарды көпчүлүккө таратып, козголоң чыгарганы жүрөсүң, сени билдирчү жерге билдирем деп кыйкырганын көчөдөгүлөрдүн баары угушту. Ак секет болоюн, ошол беле? Мен аны биле албадым, айым. Анянын жүнү жата калды. Абдан сонун болгон экен секет. Мен анын үстүнөн басышым керек. О, Кудай, кандай кубаныч. Кемпир анын мойнуна койгой эле. Ульянин төрө укту болду бекен. Секетим, баса сен атың ким эле? Жашыруун ишти кулагың чалса, мага кабар бере жүр. Мен сени жыргатам. Акчага, алтынга тунасың. Мен эчтеке билбейм. Ой, келеси кыз, көргөнүңдүн баарын айта бер. Сен алтын күмүшкө оролосуң. Мени менен сырдаш бол. Колпашникова полициянын мекемесин көздөй текилдеп жүгүрдү. Кемпирдин көзү ыйдан кызарган. Бул балекеттен кантип кутуларын билбейт. Анын карганганына полисмейстер ишенер эмес. Кайра түнөрөт. Жаалы эң катуу. Кимден алдың? Сага ким берди? Эмне үчүн менин аялыма жашыруун баракчаңа жалажап суна бердиң? Сенин менде эмне үчүн бар? Кемпирди жекирсе, ал дагы тартынбай күчөп, кайра тергөөгө алган, анын өзүн күнөөлөп, кокосун жулуп алчудай долуланат. Анда ал эмне дээрин билбей айласы кетип шалдаят. Мен билем, полисмейстер, сиз падышага чын ак пейлиң менен иштебейсизби? Ага арамдык кылып жүрүпсүз. Сиз мени колго түшүрдүм деп кубанып тургандырсыз. Жок, мен силердей кара ниеттердин жүзүн ачам да, тилин ат тиш менен толгоп сууруп алам. Мен силерди эртеңден тартып түрмөгө чиритем. Кемпир тил тартпай алкылдай баштады. Энеке, сабыр этиңиз, деди жалтактап ал. Мүмкүн бир бузуку сизге мага бирөөнү тукурган чыгар. Аны биз кайдан билдик? Деп терең улутунду. Шаарда тополоң чыгарууга аракеттенген кишилер баары бизге маалым. Бирок алардын ким экендиктери бизге белгилүү эмес. Байкабай мен сизди ыза кылып койдум көрүнөт. Сиздин алдыңызда күнөөлүү болуп бетим чымырады. Кечирип кой, энеке. Антпесе айласы канча? Кемпир аны сөзсүз күнөөкөрлөмөк. Мындан ары байкап жүрсөңүз, ушул ишти сиз жана мен эле билейин. Муну сыртка чыгарсак, анда ойрон болобуз. Мен мындан ары сизди ар кандай балекеттен сактоого даярмын. Кемпир анын мүдөөсүнө дароо түшүнө койду да, тетири карап көйнөгүнүн көкүрөгүнөн акча алды да, полисмейстердин колун кыса кармамыш болгонсуп, алаканына кагазды жабыштыра койгондой болду. Начальник ичинен кымдей түштү. Кемпир билмексен болуп чыгып кете берди. Ал кеткен соң чачын жулуп өкүнөт. Тырмагына илинген олжону улам кайта санайт. Кемпирден түшүрүп калган олжого ал ач көз кайдан алымсынсын. Эгер полиция жиберип айдатып алганымда,
Alkımdap turup andan samaganymdy almak elem. Kolumdan çıkardım, dep ökünöt. Polismeister özünçe güngürenip turganda uruksatsız Anna Kolpashnikova anın üstüne şıp girip bardy ele al selt dey düşüp çoçup ketdi. Sizdin ulurmatyňyzga meni ayıpga buyurbasaňyz, kutluktayım sizdi. Ha kanday kutlukda? Dep sekirdi al. Kolpashnikova joypulanyp oýkuşdaýdy. Törönün içi goýnuna kirip meýirimli sözlerden kozgoýdy. Jaşyrbaý ele goýuňuz, men baарын ukdum. Sizdin yüzü kara kempirdi kolga düşürgönüňiz zamatda büt şaharga tarady. Bul çoň erdik, dürbölöň salmak. Şahardagılar sizdi uşunçalyk maktaýdy. Men da sizden uşunu kütkön elem. Oy, Kuday urganday kıyın kıraakısız da. Kanday kempir? Dep kumsardı polismeister. Ah canım, menden jaşırbay ele goý. Men bilem. Siz padişadan Georgiy çinin alasız. Anday adamdardy garmagandarga bağlı sylyktardy beretleşet go. Начальник төрөнүн жүрөгү желимдей жабышкан куугатынан кемпирдин окуясын жашыра албай дүкүлдөп согот. Анна Сергеевна, мен эч кимди колго түшүргөн жокмун. Андай адамдарды бизге кармап берем деп сен убада бергениңде бери канча убакыт өттү. Эми менден каалаганың эмне? Ах, эгер ушак болсо кечирип коесуз. Мени акта, мен эмес. Ал бүт шаарга тарады. Meni akta bolboso menin da ayanар жерим калган жок. Kolpashnikova'dan kutula albasına gözü jetken soň kempirдин окуясын al şaharga jayat dep öz janынан çoçudu da andan bayagıda algan mildetlenme kagazyn koluna karmata saldı. Siz aktaldyňyz. Mындан ары sizge polisiya tarabынан eç doomat kılınbayt. Ah kagılayın, menin janım emi jayala düştü. Men Ulyanım mırzaga sizdi maktayım. Birok kempir jönündө mындан ары evirebe. Siz erkinsiz. Oy, bu kanday kuvanyç, dedi Kolpashnikova tolkundanıp. Jabulu ayak jabulu boydan kaldı. Kolpashnikova polismeister menen eldeşkenden keyin mындан ары al aga kozgoloň başlagan adamdарды табууга убадасын berdi.